Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров социалдык тармактардагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүнкү күндө кыргызстандыктар эле эмес, бүткүл дүйнө элдери кыйын абалда турганы табашсыз. Анткени былтырдан бери COVID-19 оорусу каптап, дүйнө жүзүнүн дээрлик 80% мамлекетинде карантин киргизилип, айрым мамлекеттерде жашоо кыймылы бүгүнкү күнгө чейин толук кандуу жандандыра элек. Тескерисинче, айрым өлкөлөрдө кайрадан карантин киргизилип жатат. Албетте, ушундай абалда дүйнө жүзүндө тамак аш эле эмес, күнүмдүк жашоого керектелүүчү товарлардын баары кымбаттады. Себеби пандемияга байланыштуу өндүрүш ишканаларынын көпчүлүгү токтоп калган, тартыштык пайда болду. Жашоо күн өткөн сайын оорлошуп жатканын көрүп турабыз. Жеңилдетүү үчүн биринчи кезекте эмгек акы бар, пенсия, пособие бар көтөрүлүшү керек экенин баарыбыз жакшы билебиз. Ушуга байланыштуу эмгек акыларды жогорулатуу боюнча колубуздан келген аракетибизди жасап жатабыз. Мисалы, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкерлеринин эмгек акыбары 100%га 1-апрелден баштап көтөрүлдү. Ал эми калган медицина кызматкерлери менен маданият кызматкерлеринин эмгек акыбары 1-июлдан баштап 50%га көтөрүлөт. Башка тармактардагы мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акыбарын жана пенсия пособияларды жогорулатуу боюнча булактарды издеп жатабыз. Ушинтип четинен каржылоо булактарды таап көтөрүп турбасак, баарын бир мезгилде көтөрүүгө бюджетибиз туруштук бере албайт экен. Кудай буйруса, эмгек акыбарды, пенсия пособияларды жетиштүү деңгээлге чейин көтөрүүгө жетишебиз. Эмне үчүн биринчи кезекте медицина кызматкерлеринин эмгек акыбары көтөрүлүп жатат деген суроо туулушу мүмкүн. Биринчиден, албетте, медицина кызматкерлеринин иши абдан оор болду. Экинчиден, өлкө боюнча 3000 дарыгердин орду бош турат. Эмгек акынын аздыгынан кызматтан баш тартып кетишкен экен. Ошол себептен шарт түзүп берүү жолу менен баарын кайтарып келишибиз керек. Садыр Жапаров, Кыргыз Республикасынын президенти.